Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, кутмандуу таңыңыздар менен. Ар бир телекөрүүчү биздин регион телеканалына таңғы көрсөтүүгө кошулса, сөз түрдө пайдалуу маалымат алат, ошол эле учурда көңүлү көтөрүлөт демекчимин. Анткени биз күн сайын пайдалуу эфирди өткөрүүгө аракет жасайбыз. Кадырман телекөрүүчү, мына ушундай биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Адаттагыдай эле кызыңар Жазгүл Кудайбердиева 1 саат бою сиздер менен түз эфирде чогуу болот. Бүгүн дагы өзгөчө бир жакшы коногубузду чакырганбыз. Кыргыздын салттуу жашоосун, кыргыздын салттуулугун, кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жайылтууну, ошондой эле кыргыздын салттуу жашоосун жаштарга үйрөтүүнү колго алган апабыз бүгүн конокко келген. Ким деп турган болсоңуз, Тамара Асанбекова апабыз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы апа, кош келиптирсиз. Арба кызым, кош келдим. Рахмат, ушинтип апаларыңарды унутпай, салттуулукту, нарктуулукту билип калалы деп чакырганыңарга чоң ыраазычылык. Сизге рахмат апа. Атайын убактыңызды бөлүп, эрте менен куру кол келбей, ушундай өзүңүздүн кол өнөрчүлүгүңүздүн баарын көтөрө келгениңизге ыраазычылык билдирем апа. Бар болуңуз. Эми кандай себептен, кантип ушул кыргыздын салттуулугун жайылтууну колго алдыңыз? Эми бул кыргыздын канында да, кыргыз адамы жаралгандан баштап ушул салт пайда болгон. Күнүмдүк жашоосу, үрп адаты, жайлоого чыкканы, кыштоого түшкөнү, ошонун баары кайталанып, ошондогу жасаган ырым-жырымдардын баары кайталанып отуруп, анан салт болуп калбадыбы? Мен дагы ошол кыргыздын ичинде, айылда чоңойгон апаң болом. Менин атам мугалим киши болгон. Чоң атам болсо такыр эле илгерки революционер болуптур. Анан апам болсо мындай колунда бар кишинин кызы экен да. Анан аябай ус чебер, иштүү адам да апам. Тайыным дагы ошондой тиги адам болгон. Тебетей тигип, ичип, сайма сайып, сону сайган туш кийизи бар. Ошону мага эстеликке берди. Ошол туш кийизи эме кылып сайыптыр. Ал кезде боек дагы жок, жиптер да жок. Анан бөртмө жоолук деген болгон кызым элде. Ошол бөртмө жоолукту жандырып, чыйратып, анан тиги ышкынтып, анан ар кайсы тиги чөптөрдүн тамыры, жалбырактарына боеп, анан кийин сайган экен да. Анан ошо ала кийиз жасачы, шырдак жасачы, ошонун баарын деле аралашып жүрүп, анан үйрөнүп, эсибизде да калыптыр. Андан кийин болсо мен 8 тууганбыз, окууга өтүп, атам окуу, балам эң биринчи окуу деген жакшы болот. Жана Лелин айткан окуу жана окуу дегенде эле окуу деп бүт баарыбызды окуткан атам. Окуп кеттим, анан окууну бүтүп, турмушка чыгып, өз турмушум менен болуп, ошол окуган окуу менен иштеп, мен өзүм инженермин да, инженер куруучумун. Ошентип жүрдүм, анан балдар чоңойду, кичине 3 балам бар, 1 кызым, 2 уулум бар. Кызым дагы иштүү, ус чебер десем болот. Ал азыркы силерге заманбап нерселерди жасайт, тигет да. Анан ошентип пенсияга чыкканда убактың көбүрөөк болуп калат экен. Балдарың чоңоюп, ар кимиси өз жашоосу менен болуп калат экен. Анан баягы кол өнөрчүлүккө көбүрөөк көңүл буруп, ошо тетиги салттуулук менен ушундай тиги илгерки ата бабанын кол өнөрчүлүгүн алып келаткан коомдорду издеп, ошолорго катышып, эң биринчи эле жанагы Кийиз дүйнө деген Айдай Асанкулова деген ал кыз окумуштуу кыз да. Ошол кызга барып, ошого мүчө болуп жүрдүм. Көчмөндөр оюндарына, кырчынга алып барды ал кыз. Көп тиги саймачылар чемпионаты, андай мындай конкурстар, жанагы оймо деген эмелердин баарына катыштырып, ошолордо катышып жүрдүм. Анан эң негизгиси ошол апамдын саймачылыгын өркүндөткүм келип,
ошо саймачылык менен тиги алектенип баштадым да. Моорекини болсо Керме сайма деп айтылат, керме сайма деп аталат. Сайманын да түрлөрү көп да. Сайманын түрлөрү көп. Бул керме сайма, анткени кергичке керип алып, анан тиги шибеге менен сайылат да. Андан сырткары биз бала кезде дагы кыздар бири-бирибизден талашып, мага көчүртүп койчу деп сайчыбыз. Момундай саймаларды, ушундай саймаларды сайып, тиги дубалга илип койчу элек. Ушуларды апам сактап коюптур да, ушунун баарын мен сайган саймалар да. Бул сиздин жаш кезиңиздеги саймалар экен да. Башка киши муну барктабайт кызым деп, анан мага алып келип берген да. Апаңыз сактаган экен. Мына момундайдын баарын тиги сайганбыз да. Келе берчи, мен муну санап саят да, муну тиги болгарский деп коет. Тиги саймачылык болсо илгери башталганда биздин апалар эмнеден баштаган? Тиги аталарыбыз боз үй жасаганда боз үйдүн ичин коостош керек эле да. Анан кийин ал боз үйдүн ичи эмне? Кийизден бүт баары. Анан башында кийизге саймалап башташкан. Жанагы аяк кап, самын кап, кайчы кап дегенден өйдө тиги сайып илип коюшчу да. Анан текче деп коет, боз үйгө мондай текчени илип коюп, элечектерин ошонун артына коюп, тебетейлерин коюп, ушинтип. Андан кийин тиги кичине кестеме пайда болгондо кестемеге сая башташкан. Кестемени болсо баягы Улуу Жибек жолунда ар жак бер жактан соодагерлер өткөндө аң терилерге же өзүлөрүндө болгон оокатка алмашып алышып, анан кийин ошолорго сайып тиге башташкан. Эң негизи сайма ошол боз үйдөн башталганда, жана тегириш деген тиги саймал эмес, өрмөк дегенди билесиз да. Ошол өрмөккө тиги согулган таардан жасалган тиги баштык сумка. Муну мен күнүгө өзүм көтөрүп жүрөм. Бул жерге дагы эски бир тиги сөлкөбайды таап алып, тиги бекиткич кылып тагып алганда, ушундайларды жасап апалар саймачылык. Андан кийин жанагы орустар менен орустарга Россияга составка киргенде анан момундай болгарский сайма деген, крестик сайма деген сайма менен сая башташканбыз. Тетиги сенин артыңда турган балык сайманы менин апам 1955-жылы эжем Рая деген эжем бар, ошого арнап сайыптыр ушуну. Бир тиги чоң атам белекке беришкен го, сыйлыкка берген го, мындай тиги керамический блюдо бар да, табак. Ошондо ушул сүрөт бар экен. Ошону табактагы сүрөттү көрүп түшүрүптүр. Табактагы сүрөттөн бу жака тартып алганын карабайсыңбы? Эми ал кишиде же тиги начертательный геометрияны окубаса айланайын. Кандай кылып муну түшүрүп, пропорциясын алып тартып, тим эле өзү, ошондогу сүрөттүн өзү да таң калам да. Биздин апалар ар тараптуубуз болгон экен. Аталарыбыздын болсо устачылыгы болсо, зеркерчилигин айтып сөз жетпейт го. Анан апа, менин артымда турган бул жылдыз сайма болуш керек, Бул болсо болгарский сайма деп коет. Ушундай бир илгери момундай тиги пахтадан жасалган тиги табигый кестеме эме чий баркут. Ушу чий баркутту алып апама алдырып алып, ушуну бир 8-9 класста окуп жүргөндө сайып бүтүрдүм да. Бул сиздин 8-9 класста окуучу мезгилдеги. Ошондон бери сакталып турат экен. Курдаш кыздарым бар болчу, бир 2-3 кыз, баарыбыз тең жакшы окуучубуз. Мектепте активдүү болуп, тиги комсомол комитет, анда эмне, комсомол пионер эмес беле, комсомол комитети болуп, ушинтип балдардын тиги тазалыгын текшерип жүргөн активдүү кыздар болчубуз да. Анан ал окууда эле активдүү эмес, момундай иш дагы жасайт экенбиз да. Бири-бирибизден кете окуганыбызды айтпай, кызым. Сен окуп бүттүңбү? Окуп бүтө калчы, эртең мага берчи деп, сонун китептерди окубадыкпы? Астрагүлү Зура Сооронбаеванын китептерин, ал Манас китепти болсо кайра ушинтип сонун китептердин баарын. Ал эмес тиги эме
дүйнөлүк тиги Жюль Верндерди жана Человек, который смеется деген китептерди ушунун баарын окуганбыз кызым. Ошо көп окуган деле жакшы экен. Эки жакка чыгып алыс тиги чет мамлекетке чыкпасаң дагы ошону китептен окуп, элестетип билип. Мына ошондо сайгам ушул сайманы тиги тети ягында да жазып коюптурмун. Лениндин 100 жылдыгына деп сайыптырмын. Лениндин 100 жылдыгына арнап сайган экенсиз да. Окуучу кезиңизде. Муну дагы үйдө ата-энемдин үйүндө дубалда илинип турчу. Анан азыр булардын тиги заманы өтүп кетип илбей калганда анан муну дагы алып ушинтип сактап жүрөм кызым. Азыр апа, акыркы ушул 5 жылдыкта да паналорду дубалга илгенди адат кылып үйрөнүп баштадык. Бул жакта мисалы дагы сиз паналорду дагы жасап коюп турса, бул паналорду бирок көрүнүшүнөн эски саймалар. Ооба кызым, азыр тиги дубалга килем илбей калбады. Анан бул илгерки туш кийистерди дагы көпчүлүк тиги жакшы сакталбай калган, каралбай калган. Анан ар кайсы жерде кесиндилери калган дагы болуп атпайбы кызым? Анан ушул бул бир калган фрагмент бар экен, ушуну таап алып тиги мындай рамкалап, пано кылып, мындай кылып жасап койдум да. Тиги туш кийистин өзү болбосо дагы ошонун бир бурчу, бир оюму көрүнүп турсун, ушу үйдө илинип турсун деген ой менен ушундайларды жасап койдум мына. Апа, сиз бирөөлөрдүн үйүнөн кайсыл жакка барып калсаңыз, эски ушундай оймо чийме саймаларды көрүп калсаңыз, алып жууп тазалап анан кайра өмүр берет турбайсызбы? Экинчи жашоо берет экенсиз. Кызым, ишенесиңби? Эми күлкүлүү деле болот. Кээ бирөө тиги таштандыга да ыргытып койгондор болот. Таштандыда мен бир жууркан, илгерки кыжыңы жуурканды ичи тышы менен ыргытып койгонун таап албадымбы? Таап кебеси жок экен, алып келип үйгө жууп, тазалап, жакшынакай кылып, керек болсо анда мен өзүмө чыптама тигип алдым кызым. Мына ушундай кылабыз. Мына бобо да ошондой пано. Боореки болсо ошо керме саймадан тиги азыркы заманбап тиги сумка болсун деп мындай кылып куржун тигип койдум да. Мына эки көзү муну сайып туруп жакшынакай кылып тигип койдум. Муну көчөгө эле көтөрүп жүрсөң болот. Мына момундай кылып кармап аласың. Колуңа минтип илип алсаң да болот. Ичине биягына бирди салып алсаң болот. Азыр жанагы эме деген тиги кыз узатууда, келин алууда, куда сөөгкүгө катышууда себет деп эле себет көтөрүп калбадыбы? Илгери себет деген жок эле, себет көтөргөн эле момундай чоң таар куржундар болчу анда. Апалар соккон таардан чоң эки көздү куржун кылып коюп, бир көзүнө этти салып, бир көзүнө боорсокту салып алып эле жакшынакай кылып, кийити болсо кийитине өзүнчө куржун кылып алып эле барчу эмес беле. Анан ошондон бир элес. Апанан бул жакта чачпактар дагы турат. Илгерки чачпактар окшойт. Бул чачпактар да бир тема. Мен өзүм ушундай эмне деп коесуңар, заманбап фанат болуп алган адаммын да. Илгерки эмне көрсөм дагы, бир кичинекей топчу көрсөм дагы ошону сурасам берсе сурап алам, сурабаса сатса сатып алам. Ушинтип мындай кичинекей коллекция чогултуп алдым да. Моореки эме тиги мен өзүм нарындык болгондуктан нарын тараптар чачуштук дейбиз. Чачуштук момундай көбүнчө момундай чачуштуктарды тагынабыз да. Түштүк тараптар, таластыктар муну көбөк же болбосо чачпак деп коюшат да. Карабайсың Моорекинин илгерки тимеле бу эмеси чачылары, бу жасалган тоголорун карабайсың, Моореки конус сыяктууларын. Мунун баарын мен бирден чогултуп алып, анан арасына боолорду кошуп, момундай кылып кайра жасап чыккансыз. Кайра жасап чыктым. Мына Моореки, Могул, Моореки болсо кичирээк, бул кыздар тебетейине, топусуна кийгенде бул жерде беш көкүл өрөт да. Беш көкүлгө чачына бул жерине мындай кылып
тагып алып шыңгыратып, керек болсо кээ бир кыздардын тиги күбөгүндө эме болчу, коңгуроо болчу экен. Коңгуроосу басканда тимеле шарак деп сонун болуп. Анан ошентип мына боолорго дагы сөлкөбай деп коет, сөлкөбайлардан бирден чогултуп алып, монтип курап, жакшынакай кылып чачышты кылып койдум. А бул болсо, бул баа жеткис. Бул боореке сүрөттү көрдүңбү? Сүрөттү карасаң таанып экенсиң. Сүрөт бар экен. Бул ким деп ойлойсуң? Билбейм апа. Айтыңыз. Билбейсиң, бул таза күмүш Николай падышанын сүрөтү. Николайдын Сөлкөбай тыйын акчасы да. Ошол учурда экен. Тыйын экен мына артынан көрсө. Артында да, алдында да жазуусу бар. Тиги герби бар. Тыйын турбайбы? Ошо Николайдын эмесинен аталардын зергерчилигин, устачылыгын карабайсыңбы? Боореке бириктирген тоголорчу боорекелер. Ушулар дагы тыйындан жасалыптыр. Моуну жакшылап карасаң, ичинде тыйынды кесип чыгыптыр да? Жазуулары көрүнөт да. Бул таза күмүш. Ооба. Таза күмүш. Алдыгы бир тимеле 300 грамм күмүш да. Бул баа жеткисине. Анан мындай майда чүйдөлөр, майда тиги сөлкөбайларым дагы бар. Боореке болсо, бул түштүк тарапта көйнөктүн боо жерине төнөкчү. Мындай кылып төнөп алышат. Биздики түндүктөгүлөр мындай байлама же топчу эле кылып коебуз да. Алар болсо ушундай тиги төнөгүч. Боореке болсо дагы илгерки сөйкө экен. Сөйкө. Ооба апа. Бул дагы сынык болчу. Бирөө оңдоп турдуңузбу? Оңдотуп алдым. Бирөө сынык болчу. Оңдот. Алдыгы тиги таштарын карабайсың, бак сынып, араң эле калганда. Боореке менин колумдагы, менин апамды тиги атасы Анжиянга мал айдачу экен да. Анан ошондо апамды күйөөгө берерде тиги аябай эме кылыптыр да, даярданышыптыр да. Желбирөөч деп коет. Момундай желбирөөчү бар. Аны такыр бербей атат. Жоготосуң, сен алмаштырып ийесиң, сатып деп бербейт да. Берчи мен көргөзүп келейин. Анан мындай жыртылып да калган, бак сындырып саласың деп да коркот да. Аяп аздыктап аткан экен. Тиги эме кылайын, оңдотоюн десем, жок, кереги жок, ушу боюнча турсун деп ошентип. Боореке менин колумдагы билерикти карабайсыңбы? Ушул тайнемдин билериги болчу. Шакеги бул. Экөө чогуу экен да. Азыр ушуга окшоштуруп жасап атышат. Бирок баары бир мындай болбойт да. Апа, анан сиз керме сайма саят экенсиз. Күмүштөн жасалган жасалгаларды кайсыл жерден көрсөңүз дагы коллекция кылып топтоп атыптырсыз. Анан бул жакта эми каттама курак, каттама курактар дагы турат. Анан демек сиз курак дагы курайсызбы ушул жашыңызда? Анткени курак куроо өзү майда жумуш да. Бемелерди да жасап койгом, көрдүңбү? Кыздарга тиги кичинекей кыздарга. Момундай кылып алышат. Булар азыркы да заманбап. Ооба. Мына бул кичирээк кыска. Анан мындай шуруларды дагы тизип коем. Моорекиндей азыр каттама куракты айталы. Бул каттама курак кымындай майда 3 бурчтук кесип алып, анан биринин үстүнө бирин каттап, боореке 1, 2, 3, 4, 5 кат болуп атпайбы? Ооба. Каттап, бири-бирине каттап тигилет дагы. Анан кийин боореке сыртынан кийиз, мурда кийиз болчу, азыр болсо тиги жасалма кийиз, фетр деген чыкты го. Ошо фетрден тиги рамка кылып, анан момундай тиги эмелерди жасап коем. Булар бүт элек мындай узун боо тагып дагы койчу элем. Тиги мына момунда муну бирелок кылып алсаң болот, сумкаңа же машинеңе тагып алсаң болот. Мунун эмеси милдети ролу тиги тумардын да ролун аткарат да. Сактоочу. Тумарга окшош болот экен. Мына ошондой тиги сөйкөлөрдү жасап койгом. Муну кантип тиктиңиз апа? Мисалы курак куроо өзү майда жумуш да. Анан каттама курак дагы майда да. Ушул майданы кантип тигип чыктыңыз? Ошо мына момундай тиги сонун сөйкө экен. Ошондой сөйкө. Мунун момундай тиги ажыр элесин дагы жасачу элем, азыр жок болуп калды. Аны бир орус келин мага сатыңызчы деп алып алды да. Могу тумарды карабайсыңбы?
Бул жагына эмес кошуп коюп турсуз. Каттама курак мына бул бүт эле мындай болуп жасалат да. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Каттама курак ушундай аябай майда кездемелерди чогултуп туруп курайт. Анан майда жумуш, көздүн майын алат. Анан 70 жаштагы Тамара апабыз ушул майда курактарды өзү 70 жашында курап чыгат экен. Анан жөн эле курап койбой, ушул кыргыздын салттуулугун, кол өнөрчүлүгүн биз сыяктуу жаштарга өрнөк катарында калтырып берүү үстүндө аракет кылып жүрөт экен. Мындай сумкалар, буга телефонуңду салып алсаң болот. Тиги анча-мынча майда чүйдө немелериңди салып алып, узун боода жасап, боолорун дагы колго токуп коем. Колго токулган бул боолору. Боолору барбы мунун? Бул асынып аласыңар да. Даяр баштык экен кичинекей. Ичин дагы мындай иштеп, бүт баарын жакшынакай кылып, тиги. Бул моундай даяр эме турбай токулган. Туура. Мындай майда арткан кийистерди дагы ыргытпайбыз да биз. Ооба, апа. Андарды ыргытпай мына момундай кичинекей майда тыйын салгыч, азыркы жана кулагыңарга таккан эмелер наушник салып аласың. Мына наушник салып. Апа, негизи кыргыздын салттуу жашоосунда апаларыбыз илгертиден бери эле ушундай кездемелерди дагы жөн койгон эмес, арткан калдыктардын баарын курап, анан курак курап, жууркан төшөккө, күндөлүк турмушка керектелүүчү оокатына пайдаланганда, баягы мындайча айтканда ысырапкорчулук кылган эмес. Аябай сарамжалдуу болгон да биздин энелер. Ал эмес эски кийилбей калган кийимдин баарын аны дагы кеспей, тигишинен сөгүп туруп, жууп тазалап туруп, жакшынакай тиги жер төшөктөрдү курап койчу. Керек болсо тиги эмеге жууркан дагы курап койчу. Же болбосо ошо эле тиги тамдын эмесине отурганда, мурда жерге эле отурчу да, отурганда аркасы булганбасын деп дагы ошондой курактан тиги артына тартып кое турган нерселерди жасап койчу да. Эчтеке эметчи эмес. Азыр болсо эмне? Азыр кестеме деген көп. Ооба. Түрлөрү көп, тиги цехтери көп, алардан баштык демеле кап эме калдыктар чыгып атат. Ошонун баары адамдын кайра ден соолугуна зыян экен. Анан анча-мынча болсо дагы кичине тазалыкка үндөйлүү, ошол калдыктарды ыргыта бербей, биз сыяктуу болуп монтип чогултуп алып бирдеме жасаса экен. Силерге окшогон жаштар жасай берсе дагы, ушундай жасайт турбайбы, жасаса болот турбайбы, ушуну алса болот экен да деген мындай биздин артыбызда апаларыбыз ушундай жасачу экен деген ис калса экен. Апаларыбыз бекер жүрбөптүр, ушундай кылчу турбайбы десе экен деген ойдо эле ошондой аракетте жүрүп атабыз. Апа, сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Анан кыргыздын ушундай салттуу жашоосун, кол өнөрчүлүгүн жаштарга жайылтууну токтотпой дагы уланта бериңиз. Анткени сиз сыяктуу апалардын бизге берген насыяты, сиздердин бизге берген кеп кеңешиңиздер биз сыяктуу жаштарга керек. Анан ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз апа. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто кыргыз элинин салттуу жашоосун жайылткан кол өнөрчү Тамара Асанбекова апабыз бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бизден алыстабай биз менен бирге чогулуп турсаңыздар, кийинки конок менен кайрадан маегибизди баштайбыз.